Ош шаарындагы уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрүнө кол салууга шектелип дагы бир жаран кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министринин орун басары Нурбек Абдиев жогорку кеңештин жыйынында билдирди. Анын айтымында буга чейин 5 жаран кармалып, алар 2 айга камоо түрүндөгү башкаруу чарасы тандалган. Учурда 6 шектөө кармалып, тергөө амалдары жүрүп жатат. Азыркы кезде 6 жарандан сырткары дагы 3 жаранга издөө жарыяланды, деди ал. Эскерте кетсек, 12 январдан 13 январга караган түнү Ош шаарында уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрүнө кол салуу болуп, бирөө каза тапкан, экинчиси ооруканага түшкөн. 13 январда аталган кылмышты уюштурду делип, Кримчөрөдө Дженга Кайман аты менен тааныбал Кадыр Досонов кармалып, анын шериктерине издөө жарыяланган. Жыйынтыгында 5 жаран кармалган. Бишкекте Батирден 58 жаштагы жарандын сөөгү табылды. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, куткаруучулар 8-Кичи районунда жайгашкан 117 Батиринен бекилип калган эшигин ачышканда, Батирдин ичинен 1965-жылы туулган эркек кишинин жансыз денеси табылган. Куткаруучулар сөөктү милиция кызматкерлерине өткөрүп беришкен. Баткенде жер титиреди. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Кыргыз Республикасынын сейсмология институтунун маалыматына ылайык, 18 январ күнү саат 5:58-де Баткен облусунун аймагында очогунда күчү 3 балга жеткен жер титирөө катталган. Жер титирөө Кадамжай районунун Тамаша айылында 3 балга чейин сезилген. Жер титирөөдөн жабыркагандар жана кыйроолор катталган жок.